Урматтуу достор, замандаштар, мен Өскөнәлиев Нарынбек Абылович, Нарын областынын Ат Башы районундагы Казыбек айылынын уулу катары эскерели эс тутумдун барында рубрикамдын алдында бул жолу ушул сүрөттү жарыялап отурам. Бул сүрөт ким тарабынан жана качан тартылганы белгисиз. Бирок 1950 жылга чейин болжолу 46-49 жылдар аралыгында тартылганы анык. Дегеним, алдыңкы катардагы солдон, батыштан 3-чү баш кийимчен отурган бул атамдын бир тууган иниси Өскөнәлиев Жакубакун экен. Раматылык согушка катышып келгенден кийин мугалим болуп иштеп жүрүп, ушул учурунда эле оорусуна байланыштуу 1949 жылы жарык дүйнө менен кош айтышыптыр. Булар Ат Башы районунун же жалпы эле Нарын тубанынын агартуучу жана башка билимдүү адамдары курскабы, окуугабы, чогулушкабы барганда түшүшкөн көрүнөт. Ушул сүрөттү көчүрүп, компьютерге түшүрүп алып, табылга катары сүйүндүм. Бирок 56 адамдан араң 9-ун тааныгандай болдум. Жаңылган болсом, кечирим сурайм. Экинчи катарда солдон 3-чү Тентиев Асый, 4-чү Ботпаев Сыдык, 5-чи Нааматов Белек, ошол катардын аягында оң жактын биринчиси Молдакунов Эшмамбет. 3-чү катарда оңдон солду карай 6-чы Мусаев Инаят, 11-чи Жубайы Карымбаева Жумабүбү Жумашежей. 4-чү катарда оңдон солду карай 3-чү Абдыгазиев Байгасы, эң үстүнкү катарда оңдон солду карай 5-чи Шерманбетов Абдыбек Апыш. Ошол кездеги аял затынын тарбиясына, ыйманына таң берүүгө болот. Эжейлер жетөө өзүнчө топ болуп түшкөнүн карасаңыздар, барыңыздардан сураныч. Өзүңүздөр таанырсыздар, же ата-эне жакындарыңыздар тааныр. Мүмкүн болсо, такташканга жардам берсеңиздер. Бул керемет табылгысы элестер эмеспи?